Адахан Мадумаров 19 январда дагы сурак берип, ал башкалары менен беттештирүү болоорун айтты. Жолугушууларды кылабыз деп жолугушабыз. Бир азамат келген экен, ушу Мадумаровго сүйлөп берем деп ошону. Парламент депутаты Исхак Масалиев өзү суранып суракка барган. Россияда кыргыз жаранына ок тийип, ооруканага түштү. Коррупцияга шек саналып кармалган бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбековдун жакындары Улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын алдына митингге чыгышты. Алар өлкө башчыларына кайрылып, Кубанычбеков аткезчиликти тыйганын, негизсиз каралоо болуп жаткандыгын айтып, аны бошотулушун жана ишинин акыйкат тергелишин талап кылышты. УКМК Адилет Кубанычбековду 17 январда камакка алган. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров 18 январда башкы прокуратурадан кезектеги сурагынан чыкты. Ал мекеменин алдында күтүп турган тарапташтары менен жолугуп, сурак 19 январда дагы уланарын, тергөөнүн алкагында башка адамдар менен беттештирүү болоорун айтты. Саясатчы 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган учурда кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары суралып жатат. Адахан Мадумаров 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылга мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ал кезде Мадумаров Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Депутат ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экендигин кайталап келет. Соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат. Адахан Кесимбаевич, мекендештерде азыр миңге жакын адам көрүп алып, сарсаналып күтүп турушат. Не болду бүгүн ошондо бүттүбү? Уланат кайра. Дагы уланат. Эртең жеке жолугушууларды кылабыз деп жолугушабыз. Бир азамат келген экен, ушу Мадумаровго сүйлөп берем деп ошону. Парламент депутаты Исхак Масалиев башкы прокуратуранын сурагынан кийин ал жака өз чечими менен баргандыгын айтты. Депутаттын айтымында суракка Кыргыз-тажик чек ара маселеси боюнча күбө катары барган. Масалиев тергөөчүлөргө чек ара маселеси боюнча чечим кабыл алууну түшүндүрүп бергендигин айтты. Масалиев партиялаштары Адахан Мадумаров менен Орозайым Нариматованын сурагынын бийликтин кысымы деп эсептей тургандыгын да кошумчалады. Депутат президент Садыр Жапаровдун Мадумаровду сындаган маегин оппозицияга карата аны кысым деп баалады. Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгы өткөн жылдын август айында каладагы Достор кафесинде официанттын сабалышы боюнча кылмыш ишин кыскартты. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 21 жаштагы жабырлануучу эч кимге доосу жок экендигин билдирип, тосума арыз жазган. Анын негизинде сотко чейинки өндүрүш 2021 жылдын 21 октябрында кыскартылган. Өткөн жылдын 8 октябрында Кактус басылмасына Жалал-Абадтын тургундары кайрылышкан. Алардын айтымында 18 августка караган түнү Достор кафесине келген кардардын бири Нургазы Мамасадыков УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тууганы экендигин айтып, эсепти төлөөдөн баш тарткан. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында Кыргызстандын жаранына ок атылып ооруканага түштү. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги окуя 16 январда болгондугун билдирди. Агалайык автосервисте иштеген кыргызстандык менен кардардын ортосунда чыр чыгып кардар ок чыгарган. Кыргызстандын жараны оң жагынан жаракат алып ооруканага жаткырылган. Шектүү милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, ага Орусиянын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Расмий маалыматтарга караганда Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашуун. Бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 1 миллиондон көп экендиги айтылып келет.